İçinde var bakın biri. Ош-Бишкек жолунда май ташыган унаа өрттөнүп кетти. Кырсык бүгүн кечке маал болгон, себептери азырынча белгисиз. Алдын ала маалыматтарга караганда күйүп кеткен унаанын ичинде айдоочусу калып калган болушу мүмкүн. Окуя боюнча расмий маалымат бериле элек. Мен 25 жыл 25 февраль урматтуу айдоочулар узак жолго чыкканына байлаңыздарчы. Ичинде бир жаран калып күйүп кеттир. İçinde var bakın biri. Benzinge bara albaysın abi. İçinde var bakın ya. Odan var elimde. Bir de enkin çocuğu var. Bilmiyorum lekin. Бишкекте атасынын жол танабасын айдап чыккан өспүрүм адам өмүрүн алып кое жаздады. Бишкекте Lexus үлгүсүндөгү унааны айдаган 16 жаштагы өспүрүм жөө жүргүнчүнү сүзүп кете жаздады. Жол кайгылуу кызматынын билдиргенине караганда ал кечээ 24 февралда ата-энеси үйдө жок болгон учурдан пайдаланып унааны айдап чыккан. Унаа айып короого киргизилип, айдоочуга карата тиешелүү укук бузуулар боюнча протокол түзүлгөн. Кайгылуу кызматы ата-энелерди балдарын өз убагында көзөмөлдөөгө чакырды. 3 эркек киши койдун кийимин кийип чек арадан чыгып кетүүгө аракет кылышкан. Ал жерде 3 эркек кой болуп кийинип өлкөдөн мыйзамсыз чыгып кетүүгө аракет кылган. Маалыматка караганда 25-30 жаштагы жарандар ал жерден Испанияга жетүүнү көздөшкөн. Алар аймак аркылуу ташылып бара жаткан үй жаныбарлардын арасына аралашып кетүү үчүн өздөрүн кой сыяктуу көрсөтүүгө аракет кылышкан. Бул тууралуу Алкалмия онлайн басылмасы жазды. Бирок полиция кызматкерлери жаныбарлардын арасындагы шектүү кыймылдарды байкап калып, транспорт каражатын кылда текшерүүнү чечишкен. Натыйжада койлордун арасынан адамдар табылып, качуу аракети ошол замат токтотулган. Үчөө тең кармалып, бул окуя чет элдик маалымат каражаттарында өзгөчө креативдүүлүгү жана кооптуу мүнөзү менен кеңири талкууга алынды. Чек ара кызматынын жетекчиси Баткенде чек ара азымын кесип кетип жатышат. Чек ара кызматынын төрагасы Абдикарим Алимбаев Баткенде аткейшилик менен күрөшүү катуу жүрүп жатканын билдирди. Аткейшиликтин эң чоң көлөмү Баткенде, ошондуктан биз иштеп жатабыз. Аткейшиликке эч кандай жол бербейбиз. Элдин ичинде да түшүндүрүү иштери жүргүзүүдөбүз. Биз зым менен тосуп кеткенден кийин аткейшичилер келип зымды кесип кетип жатышат, деди ал. Сөзсүз эле өнүмдү көтөрүшүм керекпи? Эрулан Кокулов Тоң районундагы ооруканада ызы чуу чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокулов Тоң районундагы айылдык ооруканага барганда эл аман мамлекеттик дараканасынын абалына кескин нааразы болуп талаш жаратты. Анын айтымында дары-дармектерди сактоо шарттары талапка жооп бербейт. Текшерүүдө депутат шприц жана капельница системалары салынган кутулардын полдо жатканына нааразы болуп, муздаткыч жабдуулардын абалына күмөн санаган. Кокулов медицина боюнча билими жок экенин айтса да, районунун акиминен жана мед кызматкерлерден түшүндүрмө талап кылган. Окуя тартылган видео соц тармактарда талкуу жаратты. Айрымдар катаал текшерүүнү колдосо, башкалары депутаттын агрессивдүү сүйлөгөнүн жана этиканы сактабаганын сынга алышты. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Холодильник бар бул жерде? Жоқ, көрдіңіз бе холодильникті? Урматтуу аким,
Geliniz siz de. Холодильник бар ал жерде, там холодильник бар. Хорошо, ответили. Muhakkak gördünüz mü? Ya. Dağılamaz. Dışarıdan alacağız. Telefon albayız telefondan sonra. Günümüzden de. Cümüz, havacım, kakılaşacak tekrar. Cümüz, gelin. Canım, ben de görgürdüm sizi. Gelin. Ne havacım? Gelin. Siz de alın. Stop sakin, gelin. Gelin havacım. Холодильник бул жер каргап Жоқ, сілер неге мындай кыласыңар? Неге талапка жооп бербеген нерселерди кыласыңар? Силерге ким уруксат берди мындай кылганда? Бул жарымсыз болуп туруш жерге түшөргө айтып турмун. Баягы эле мен келишмей мына неме холодильник. Пустой экен. Бул холодильник эмне салса болот вообще? Кимдин кабинетте турам? Мондай эмес силердин кабинетиңер. Кабинетиңерге алып киргиле анда могу Эйлеман аптеканын кабинетиңерге алып кирип туруп кабинетиңерге ачышпаганда. Азыр үчөөңөрдүн кабинетиңерге барам, азыр мондай эмес силердин кабинетиңерчи. Bunlara asışta bölümünü sattık yok ya. Bunu bölüm alış gerek. Kayıp açtırtat mınday жерге кайсы врач açtыртат мындай вообще? Эмнетпей эле коелу. Жарымды эмне кылып жүрдүңөр? Привести соответствие. Андай болуш керек болсо, ошондой эметкиле. Оңдогула. Emniyet talep hocam. Төртөңөр тең мындай неме эмеске, мага ошол жерге келип алып аткан жарандар, кыргыздын жарандар жастакай жерден келип алышты. Могу кыргыздын жаран могу эжекебиз жастакай жерге барып иштесин. Контрабанданын эң чоң өлчөмү бул бизде Баткен багытында, ошондуктан бүгүн иштеп жатабыз. Контрабандага биз эч кандай жол бербейбиз. Өтө казуу көзөмөлгө алсаңыздар. Ооба, көзөмөлгө чегараны эми ушунча жыл эңсеп жүрүп чегарабыз чечилди. Контрабанда болбош керек да. Мен сунушум ошону. Бизде көрдүңүз, көзөмөлгө алсаңыз. албетте бул боюнча азыр иштеп жатабыз. Элдин ичинде дагы түшүндүрүү иштерин көрдүңүздөр. Биз зымды тосуп кеткенден кийин ошол жердеги аткенчиликтер келип зымды кесип кетип жатат. Ошодон улам айтып атам да мен Ооба. дагы. Ошодон. Ошондуктан бул боюнча каттуу күрөш болот. Ата-энелердин балдардын карабагандыгы жана элементардуу жол кыймыл эрежелерин сактабагандыгы ушундай адамдарды сүзүүгө алып келиши мүмкүн. А кээ бирки учурларда адам өлүмү менен да коштолуп жатат. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарды убагында караңыздар. Бардык айдоочуларды жол кыймыл эрежесин так сактоого чакырам.